Саламатсыздарбы достор. Бүгүнкү видеобузда инвестор кантип тапса болот деген суроого жооп беребиз. Негизгиси инвестор менен мен да иштешкем. Ал негизгиси жакшы нерсе. Бирок эң нерсе мындай разделение бар. Эгерде сен бизнести жаңы баштап атсаң, эгер эч кандай торговля жүргүзбөй, эч кандай клиентиң жок болуп туруп анан инвесторго барсаң, конечно, инвестор акча бербейт. Инвесторго мындай результат керек, көбүнчөсү. Хотя бы 1 жыл иштеп туруп анан инвесторго барсаң, кичине ал макул болот. То есть макул болгонуна 50% 50. Но бирок именно кантип инвесторду табыш керек жана макул кылыш керек. Эми макул кылыш үчүн особо мындай мындай аябай супер-пупер болушунун деле кереги жок. Болгону гана сиз барган инвестор, мисалы ошол отрасльде болуш керек, же болбосо экөөңөрдүн максатыңар бир болуш керек. Мисалы ошол инвестордун целинде, как менин инвесторумдай болуп, кыргыз элин таза суу ичирүү болсо, мен барып фильтрди предлагать эткенде, ал сразу макул болгон да. Ошол эле сыяктуу, эгерде анын бир максаты менен сиздин максатыңыз туура келсе, ал сөзсүз макул болот. Бул биринчиси. Эгерде экөөңөрдүн максатыңар экөөлүк болсо, ал макул болбойт, хоть кандай супер-пупер болсо да. Андан кийинкиси, инвестор обязательно барчу адамдар ошол отрасльда же ошол сферада какой-нибудь опыту же түшүнүгү болуш керек. Анткени инвесторлор үчүн бир жакшы совет бар: өзүң түшүнбөгөн жака эч убакта акча салба деген сөз. Бул действительно чын эле, өзүң түшүнбөгөн жака эч убакта акча салбашың керек, как меникинде болгон. Мен түшүнбөгөн жагыма акча салып, бүт акчамды жоготуп алганмын. Почти 100 миңдей акчаны былтыр жайында жоготконмун. То есть ушул видеонун башталышын, ушул каналдын башталарынын алдында мен акчамды жоготуп, эчтекем жок калып калып, анан айла жок уже не кылсам деп, эми давайте видеого ошо тартып баштайбыз деп, ошондон видео канал чыккан да. Эми инвесторго ошол нерсе керек. Мисалы, биринчиси анын максаты бир болуш керек, экинчиси сиздин бизнесиңиз как минимум 1 жыл иштеш керек. Анткени 1 жылдык отчетту көргөзсөз да, биз момча таптык, мына рентабельность мынча, биз ушто иштей алабыз, командабыз бар деп. И дагы обязательно инвестор эч убакта бир адамга, жалгыз адамга акча бербейт. Инвесторго команда керек. Команда, то есть 5-6дан өйдө киши иштеш керек сиздин компанияда, то есть компанияда по-любому регистрация болгондон кийин, сиздин бизнесте. Андан кийинкиси дагы бир важный фактор, инвестор дайыма акчаны проектке же бизнеске салбайт. Ал акчаны ошол адамга салат, то есть исполнительге. Исполнитель кандай адам, аягына чейин чыдайбы, аягына чейин алып барабы? Ушул бизнести биртке баштап, менин акчам салынгандан кийин тыштап салып кетип калбайбы деген вопрос болот да. Ошого жооп бериш үчүн, эгер сиз ал жакта көптөн бери иштеп атсаңыз, биринчиси опытыңыз бар болсо, обязательно салат. Как меникиндей фильтрдей болгондой. Экинчиси, эгерде сиз как минимум 200 миңден 1 миллионго чейин вложенияңыз бар болсо, ал жерде и действительно көргөзсөңүз, мына товар оборотто жүрөт, мына оборудованиеда бар, менин акчам десеңиз, обязательно инвестор акчасын берет. Ал эми үчүнчүсү, ошол инвестор жана айтып атпаймынбы, ошо до конца иштейби деген сөз, вопрос. Эгерде сиз до конца эмес чала була иштесеңиз, анда инвестор андай иштерге сала бербейт. Андан кийинкиси, эң аябай керектүүсү, сиз эч убакта инвесторго берип жатканда сиздин доляңыз 51%тен ылдый болбош керек. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул сиз ошо проектке канчалык заинтересован экениңизди цифрадан көрүп койсо болот. Эми 51%тен ылдый түшүп кетсе болот, когда компания аябай эле чоң, ал жакка сиз көп убакыт короткон кезде. Андан кийинкиси, инвесторго ошол и контрольный пакет всегда почти 85-70% сиздин решенияңызда туруш керек. Эч убакта инвестордан решение зависит этпеш керек. Анткени инвестор экиге бөлүнөт да, инвестор-партнер или просто инвестор. Инвестор акчаны берет, ал эчтекесине кийлигишпейт, главное ага акчасы чыгып берсе болду. Экинчиси инвестор-партнер, ал акча берет и плюс өзү да управленияга кийлигишет, өзү да башкарат, өзү да кылат. Ошон үчүн анан дагы бир нерсе, эң керектүү нерсеси, бүгүнкү видеодогу эң керектүүсү, инвестор менен баштаганда юридикалык договор же болбосо нотариалдык договор түзүп, сүйлөшүп, зона ответственности бөлүшүп туруп анан баштагыла. Болбосо эртең күнү акча көбөйгөндөн кийин ким лишний боло баштайт? Естественно, сиз лишний боло баштайсыз. Ошондуктан инвестор менен иштээрдин алдында аябай бардыгын тщательно сүйлөшүп, бардыгын айтып туруп. Ал эми издеп жатканда инвесторду мен айттым, эки эле нерсе керек. Биринчиси ошол проектке, ошол сферада жүргөн адам, экинчиси ал менен сиздин максатыңыз төп келиш керек.
Ал эми ага кантип сатыш керек, кантип түшүндүрүш керек, эми сиз өз проектиңизди билесиз да. Сиз изюминкасын түшүндүрсөңүз эле ал обязательно түшүнөт. Саламатта калыңыздар, лайк басыңыздар, досторуңузга жөнөтүңүздөр. Наверное, инвестиция истеп жүргөн досторуңуз бар болуш керек, ошолордун баарына жөнөтүңүздөр. Лайк басабыз, подписка кылабыз, комментарий таштайбыз. Давайте.